Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабактын темасы аба тамчы жолу аркылуу жугуучу оорулардын алдын алуу. Келгиле, жугуштуу оорулар деген эмне экендигин эстеп көрөлү. Жугуштуу оорулар бул оору жуктуруп алган адамдан же жаныбардан дени сак адамга жугушу мүмкүн болгон оорулардын кеңири тобу. Жугуштуу оорулар массалык түрдө жайылууга жөндөмдүү. Жугуштуу оорулар 3 топко бөлүнөт. Грипп, кургак-учук, кызамык, кызылча жана башкалар сыяктуу дем алуу жолдорунун инфекциялары, ичкелте, дизентерия, А гепатиты жана башка сыяктуу ичеги инфекциялары, эхинококоз, бруцеллез сыяктуу метекурт инфекциялары жана башкалар. Бүгүн биз грипп, курчтем вирустук ооруларды жана коронавирус, кургак-учук тууралуу сүйлөшөбүз. Грипп, курчтем вирустук оорулар коронавируска бардыгы туруштук бере албайт. Алар аба аркылуу аба тамчы жолу менен таралат жана саналуу күндүн ичинде эле миңдеген адамдарды төшөккө жыгууга жана эпидемияны чакырууга жөндөмдүү. Грипп, курчтем вирустук оорулар коронавирус эпидемиясынын учурунда төмөнкү чараларды сактоо зарыл. Колду тез-тезден самындап жууп туруу. Башка адамдардан аз дегенде 1–1,5 метр аралыкты кармануу. Кол берип учурашпоо. Жолуккан учурда кучакташпоо жана өбүшпөө. Гигиеналык бет кап тагынуу. Өз учурунда эмдөө алуу. Кургак-учуктагы аба аркылуу жугат. Кургак-учук менен ооруган бир адам дени сак 8–10 адамга оору жуктурат. Дүйнө жүзүндө жыл сайын кургак-учуктан 70 000 адам көз жумат. Өзүн жана жакындарын кургак-учук инфекциясынан коопсуз кылуу үчүн бир катар эрежелерди сактоо керектиги тууралуу унутпоо зарыл. Өз учурунда эмдөө алуу, жыл сайын флюорографиядан өтүп туруу, тамактануу режиминин үзгүлтүксүз жана тең салмактуу болушуна байкоо жүргүзүү, организмге күн сайын физикалык күч келтирүү, зыяндуу адаттардан баш тартуу. Үйдө, мектепте, көчөдө жеке жана коомдук гигиена эрежелерин сактагыла.